ошол жерде отургандар бардыгы билет. Бул аудиторияга үйрөнүп, көнүп, регламент боюнча туура алып барыш үчүн үйрөнүш керек да негизи. Ошон үчүн бүгүнкү маселени Аида Камчыбековна калтырып койгонуңар туура эмес болгон. Асланбек Арсбекович. Үйрөнүш керек, көнүш керек. Анан кийин дегенде ушу аудиторияны башкарганга мындай чамасы жетет дегенде, жакшы эле алып барып атасыз, Аида Камчыбековна. Просто бүгүнкү маселе пока сиз өткөрбөй турган маселелер да негизи. Ошон үчүн бул жерде Мыктыбек Юсупович эң туура айтты. Эң туура айтты. Ошол тартипке кайтып келбесек болбойт. Эң негизи бул жерде төрайым дагы, комитет төрайымы дагы башында комитеттин чечиминде жазылбаса дагы өзүнүн укугу бар. Сунуш берүүгө. Сунуш берип атат биринчи. Жашыруун электрондук добуш өткөрөлүк деп. Ошон үчүн азыр артка карабай, бардык чечимдерди жокко чыгарып, комитеттин чечимин окуп, ошодон баштасак, ошо туура болот. Асланбек Арсбекович, урматтуу депутаттар, азыр Анвар Артыкович эң туура айтты. Мурунку шайлоону уже жокко чыгардыңыздар. Мына биз жобалга бая. Жокко чыгарып, бюллетень менен жабык добуш берүүгө өткөнсүздөр. Кайра добуш берүүгө. Болду, ал жок. Ошон үчүн тартип келиш үчүн Асланбек Арсбекович, депутаттар туура айтат. Алмамбет Насырканович, укпаңыз. Бардын уга берсеңиз бул жерде эртеңке чейин бүтпөйбүз. Добуш бердик биз. Бардык чечимдер жокко чыкты. Бардык чечимдер. Башынан баштайлык деп атабыз тартип менен. Комитеттин чечимин кайрадан окутуңуз керек болсо, башынан баштайлык. Анан кийин ошондо тартипке келебиз. Азыр кайрадан уга берсеңиз, кайрадан да талаш тартыш болот. Мурунку чечимдер буга чейин эле жокко чыккан. Жашыруун бюллетень менен добуш беребиз дегенде. Эми бардыгын жокко эмнеге чыгарып атабыз? Үчүн эми өзүбүздү тупикке алып келип алдык. Жашыруун бюллетень менен добуш берүү деген. Мыктыбек Юсупович эң туура мыйзам боюнча жашыруун же ачык дээрлик мейли. Электрондук шайлоо жүрүш керек. Рахмат.